Саламатсыңар, урматтуу көрүүчүлөр. Мен Токтогул Сатылганов атындагы мектеп-лицей интернатынын тарбиячысы Алыбаева Аялета Курманакуновна. Биз бүгүнкү сабакта кыз адеби кымбат темасына карата тарбиялык саат өтөбүз. Бүгүнкү сабактын максаттары кыздарга тиешелүү, пайдалуу маалыматтарды берүү, жүрүм-турумга болгон түшүнүктөрдү кеңейтүү, тыюу салынган нерселерди кыздарга жеткизип, туура жолго тарбиялоо. Кыргыз эли улуу бир баа жеткис маданиятты камтыган байыркы элдердин бирибиз. Кыргыз эли байыртадан кыз кишиге, аял затына өзгөчө сый мамиле кылып келген. Аял заты бул бизди бул жарыктыкка келишибизге себепчи болгон эне. Эне заты бул биздин жаркыраган күнүбүз. Баарыбыз ата-эне мээримине бөлөнүп чоңоебуз. Ата-бабаларыбыздын баскан изин карап, келечекке кадам таштайбыз. Ууруңду сактайын десең уул тарбияла, улутуңду сактайын десең кыз тарбияла демекчи. Кыз деген 3 тамгадан турган улуу сөзгө ар бир кыргыз кызы татыктуу болгон абзел. Кыз бала көчөдөн кылыктана басып келе жатканы, эмне деген кооздук, эмне деген көркөмдүк, эмне деген сулуулук жана сөз менен айтып жеткизе албаган кандайдыр бир касиет жатканына эч ким каршы сөз айта албайт. Ар бир чыгармачыл адамдар жаз гүлүндөй кулпунган кыз балага эмне деген гана арзуу ырларын арнабады. Сүрөтчүлөр ойго келбеген сүрөттөрдү тартып, кыздын улуулугуна баа берип келгени жалганбы? Албетте, кыз кылыгы менен жана өзүнө жарашыктуу уяң мүнөзү, аруулугу, кылык жоругу, тоо булагындай кулакка жагымдуу угулган шыңгыр күлкүсү, назик үнү, өрүлгөн чачы, денесин жапкан кийими, сыпаалыгы менен сөз жетпеген сыйга татыктуу болуп келгенин ким тана алат? Кызга карата тыюулар. Кыздын тарбиясынын жооптуулугу артыкча болгон. Анын башкага бүлөө болуп кетиши дайыма көңүлгө тутулган. Начар тарбия алган кыз күйөөгө барса, ата-энесин гана эмес, бүт айылын, уурусун сөзгө калтырган. Андыктан кыздын кылык жоругун, баскан турганын, үй бүлөсүндөгүлөрдүн сырткары тууган уругу да тескеген. Кызга 40 үйдөн тыюу деген макал ошол себептүү чыккан. Кызды жаштайынан үй тиричилигине үйрөтүп, адептүүлүккө, тыкандылыкка, тазалыкка тарбиялаган. Күн чыкканга чейин уктаган адамдын ырыскысы кем болот деп, кызды эрте тургузуп үйрөткөн. Таң жылдызы бар малда ырыскыңды тилеп кал деген. Таң заардан короону шыпырса, жүзүң мендей таза болсун, деп шыпырылган жер батасын берет экен. Кызды үйдө кыл жатпайт, деп үйдүн тазалыгына кыз жооп берген. Кечинде үй шыпырбайт, жин шайтан уялап албаш үчүн шыпырындыны үйгө түнөтпөйт. Казанга салып идиш аяк жууган, аларды калдыр, шалдыр добушу жок жууп, идиш аяк кагышса, үйдөн ырыскы качат деп үйрөткөн. Казанды жууган соң жуугундуну казан менен төкпөйт. Антсе ырыскыны казан менен төгүп салганга барабар болот экен. Кыз бала оокат жасап жатып, тамагын жуунуп жеп турса, казандын түбү тешилгиче турмушка чыкпайт деп секиген. Тамак жасап жатып аралаштырган соң, депкирди казанга какпа, казанды какса ырыскы качат деп да айтып коюшкан. Кыз бала тиричиликке аралашсын. Эркек балдарга караганда кыздар эрте жетилип, сезимтал, чыйраак жана ар нерсеге дилгир болуп турмушка болгон көз карашы эрте артылат эмеспи? Ошондуктан аларды кичине кезинен тарта алына жараша жасай ала турган үй тиричилигине тиешелүү иштерди карматып, казан аякка, сайма саюуга, үйдү жыйнап тазалаганга үйрөтүү керек. Кээ бир сезимтал кыздар кичине чагынан эле чоң кишилердин жумушуна аралашып, жардам бергиси келген учурлар болот. Ошондо "Сен отура турчу, тоскоол болбой" дебестен, аларды иштерге аралаштырып, көндүрө бериш керек. Кыз балага тамак жасаганды, кир жууганды, ууз теберчилик иштерин, мисалы кийим тигүү, сайма саюу, курак куроо, дагы башка жумуштар жасаганга акырындап үйрөтө берсе, ал кыз кийинки турмушуна даяр болот да, учуру келгенде көп кыйналбайт. Кызды үйдө кыл жатпайт, деп кыргыздар айткандай, айрыкча кыз балдарды тазалыкка көндүрүү, тазалыкта жүрүп, өзүнүн гигиенасына көңүл бөлүүнү калыпка салып көндүрүш керек. Мунун баарысын үйрөтүү биринчи энеси, анан эжеси, жеңеси, жакын адамдары болот.
жарашыктуу кийгиз. Кыздар кичине кезинен эле чоң айымдарды туурап, ошолордукундай кийимди каалап, бийик такалуу бут кийимге кызыгышат. Ар бир нерсенин өз учуру болот дейбиз. Бирок азыркы мезгилде башталгыч класстагы кыздардан бери модага берилип жатышат. Айрыкча кээ бир кыздар өзүнө жарашса да, жарашпаса да, жаш курагына туура келбеген, эптеп эле модаты бар кийимдерди кийип алышат. Ооба, алар өздөрүн гана тандап, өзлөрү каалап алган буюмдарды колдонгусу келет. Ошентсе да кыз балага сатып берерде өзүнүн жашына ылайыктуу кийимдерди алып беришибиз керек. Кийимдин кымбатына качырбай, өзүнүн боюна, өңүнө, жашына карап жарашыктуу кийгизүү керек. Деги өзүңдүн каалаганыңды алчы деп кайдыгер мамиле кылган болбойт. Эне кошо барып тандашып, мээрим менен кеңеш бергенде иш натыйжалуу болот. Ошентип чогуу барганда энелер кыздын денесин кыскан тар кийимдерди же бели курсагы ачык кыска кофтаны алдырбайт да. Андай кийимдер ден соолугуңа тескери таасирин тийгизип, өнөкөт ооруларга чалдыгышына толук мүмкүн. Мына акыркы жылдары жалаң ошондой бели ачык кийимдерди кийип жүрүшүп, Кыргызстан боюнча азыр дээрлик ошол кыздардын жарымынан көбү бөйрөгүн, табарсыгын суукка урунтуп алышкан. Бул өзү билет, мени укпайт, өзүнө жакканын гана кийет деп, өзүбүздүн алсыздыгыбызды көрсөткөн таптакыр туура эмес. Сөз укпагандык өнөкөткө айланып кетсе, ар кандай жаман көйгөйлөргө алып келет. Кичинесинен энесинин тилин албаган кыз, чоңойгондо кайненесинин тилин алаба, же күйөөсүнүн тилин алаба. Өспүрүм кезинде киндигин көрсөткөн уят экенин сезбесе, үйүндө атасынан уялбаган кыз, башка үйгө бүлө болуп барганда кайнатасынан уялаба. Боёкту эрте колдонбосун. Өспүрүм кыздар косметикага эрте кызыгып калышты. Кээ бир кыздар мектепке да боюнуп барышат. Кээде ашкере боенгон жапжаш эле кыздарды көрүүгө болот. Биринчиден, эрте боенгон зыян. Себеби эрте боенгондо бетке эрте буруч түшөт. Экинчиден, өспүрүм кыздарга табигат тартуулаган жакшынакай, жаштыктын сулуулугу бар эмеспи? Боенгон кызды сырттан көргөн киши адеби жок, жүрүш-турушу жаман кыз катары кабыл алат. Боенбогон кыз кичипейил, акыл эстүү, назик, элпек, таза, уяң, жароокер болсо, айлана чөйрөдөгүлөргө жагымдуу маанай тартуулайт. Сулуулук деген сырткы келбетте эмес. Сулуу кыз ийкемдүүлүгү менен, жайдары мүнөзү менен, ыймандуулугу менен, боорукерлиги менен, чынчылдыгы менен, уяңдуулугу менен, эмгекчилиги менен, тазалыгы менен сулуу. Мындай ички сулуулукка жетиш үчүн чыдамкай болуп, акыл угуп, акыл топтош керек. Телефон кодго түшүп калыптыр дей. Чыгар код. Акылга сугар. Акылды жаш энелер көп айтпайт. Алардын чыдамы да, тажрыйбасы да аз. Акылды чоң энелер айтса жакшы. Алардын тажрыйбасы кең, акылы терең, сөзү нускалуу, жугумдуу. Ар бир үйдө чоң ата, чоң эне болсо кандай жакшы болмок. Алар балдарды тарбиялаганга чоң жардамын беришмек. Элибизде сөз бар эмеспи? Карысы бардын ырысы бар. Карынын кебин капка сал деген. Сууну сиңген жерге куй. Акылды уккан кишиге айт дегендей, жаштайынан сезимдүү болуп, акыл угуп чоңойгон адам келечекте бактылуу, ырыстуу болот. Эгерде кыз бала акыл албаса, улууларды көзгөлбөй, жигиттерге өзү тийишип, алкоголь ичип, ата-энесин уят кылса, анда ал жаш кезинен абийиринен ажырап, өзүнүн келечегине, тагдырына балта чаап, бактысыз өмүр сүрөт. Ар бир кыз өзүнүн келечектеги үй бүлөсүнүн бактысы үчүн жаралган. Ошондуктан өзүнүн ден соолугу чың болушуна өзү кам көрүшү керек. Кыздарга ырыскыны таанып, аны сактаганды, сарамжалдуу болгонду, жоктукка, оордукка чыдамдуу болгонду, эркекти сыйлап, ага баш ийгенди, улууларга ийкемдүү болгонду, кечиримдүүлүктү, намыскөйлүктү башынан эле үйрөтүү сөзсүз керек. Бактылуу адам башканы да бактылуу кылат. Турмуш курууга даярда.
Чыккан кыз чийден тышкары, буудайдын барар жери тегирмен, кыздын барар жери күйөө дегендей, кыз бойго жеткенде турмуш курат. Башка үй бүлөгө келин болуп барат. Ал кандай үй бүлө? Ал жаңы үй бүлө башка чөйрө. Бул өтө оорчундуу маселе. Ушунча көп түшүнбөгөн суроолор, ушунча көп кыйынчылыктар болот. Бирок ушул убакта адамга токтоолук керек. Ойлонуп жооп берип, акырындан жаңы үй бүлөң менен таанышып, көнүп, аралашып кеткенге аракет кылыш керек. Эшигин көрүп төрүнөт, энесин көрүп кызын ал дегендей, энеси кызына кандай тарбия берсе, кызы ошондой болот. Кыздын ички мүнөзү, көз карашы, адамгерчилиги, эмгекчилдиги, чыдамдуулугу, адептүүлүгү, намыскөйлүгү баары энесине тартат. Же чоң энесин тартат. Демек кыздын бактылуу болушуна, кийинки турмушка ыймандуу, эмгекчил, акыл эстүү үй бүлө даярдап берүүгө эне милдеттүү. Туура тарбия, туура кеңешти кыз балага аба суудай бериш керек. Барган жери кызын мактап турса, энеге бул чоң сыймык. Кыз барган жерине батпай, тил табыша албай, же оокат кылууга чыдабай, ажырашып төркүнгө келсе, бул ата-энесине кайгы тартуулаганы. Ошондуктан акылдуу энелер кызы качып келсе, кайра өзү жеткизип берген учурлар болгон. Бардыңбы, эми чыда, бизди уят кылба. Күйөөңдү жактырып бардыңбы, демек ата-энесин сыйла деп кызына акыл айтуу энесинин мойнундагы парыз. Эгерде энеси кызын начар тарбиялап, анан дагы болушуп, Кудай сөөгү менен жакшы жаман айтышып, тирешип, ортодогу мамиле бузулса, анда ал эне кызын бактысыз кылчу эне. Башка үйгө барганда ал үйдүн ээлерин сыйлап, барган үйүмө батайын, ошол үйдүн мүчөсү болоюн деп жакшы ниет, ыйбаа кылып, токтоо, сабырдуу болуш керек. Сабырдын түбү сары алтын дегендей, чыдамдуу болгон киши гана жеңет. Айтылган кеңештерди туура кабыл алып, турмушта колдоносуңар деген ойдомун. Ушуну менен бүгүнкү биздин тарбиялык саат соңуна келип жетти. Саламатта калыңыздар.